Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Белгилүү эстрада ырчысы Кайрат Кыргыз кирпик коштуруп коомчулукта кызуу талкуу жараткан эле. Андан кийин ал партиялардан сунуш түшүп жатканын айтып, депутаттыкка аттанаарын маалымдаган. Бул тууралуу ырчынын өзү менен маек курдук. Менин чыгармачылыгым өз учуру менен жылып жатат. Мурун кандай иштесем, азыр деле ошондой эле. Жакшы көргөн ырларды жаздырып иштеп жаткан мезгилим. Жылдан жылга иш-чаралар көбөйүп, мына ошондон улам убактымды чектөөгө туура келип жатат. Өзүңдүн жеке чыгармачылыктан тышкары сабак берүү, окуучуларымды эл аралык конкурстарга барып жеңип келүүсү бул менин эмгегим. Жакынкы эле учурда Аяна деген окуучум канча айдан бери дайындыктардан кийин эл аралык конкурста 2 орунду ээледи. Арген деген окуучум гран-прини алды. Бул оңой иш эмес да. Мага жакында эле партиядан сунуш түшүп жатат. Эгерде биздин программабыз, идеябыз туура келишсе, албетте иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок мен башында эле айткандай маданиятты өнүктүрүү боюнча программа менен кетем. Кайсы партияга киреримди карап көрөм, программасы жакшы болсо кирем. Негизи эле редакцияда ал түрдүү жерде жетекчи болуп иштегенмин. Эгер депутаттыкка барсам көрүнүп эле турат, эң популярдуу саясат болору. Маалыматтуулары Назар Ньюс KG. Ырчы жана өзүм кыргыздын дем атаган Гүлзат Мамытбектин кызы менен баласы чыгармачылыкка аралаша баштады. Тагыраагы Гүлзат Мамытбектин 7 жаштагы баласы Асылбек жана 4 жаштагы кызы Альнура биз дүйнөнүн балдарыбыз деген ырды аткарып клип тарттырат. Чыгарманы ырчынын балдары менен кошо кылуучулар дагы аткарса болот. Бул тарбиялык мааниси чоң. Биз дүйнөнүн балдарыбыз деген чыгарма кыргыз, орус, казак жана англис тилдеринде ырдалат. Чыгарманы бир гана менин балдарым эмес, концерттен өткөн жаш таланттар дагы аткарат. Клипти белгилүү клипмейкерлер Кыргыз жергесине жана Алматы шаарында тартышат. Клипке 4 жаштан 11 жашка чейинки кыздар, балдар тартылат. Азыр даярдык иштери кызуу жүрүп жатат, дейт ал. Маалымат булагы Super KG.